Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Biz Python программалар тили боюнча бүгүн экинчи сабагыбызды тартабыз. Биринчи сабакта айтканбыз, biz жаңы практикалык багытка басым жасайбыз дегенбиз. Бүгүнкү сабакта biz input print функцияларын өтөбүз. Input деген бул маалыматтарды клавиатурадан киргизүү үчүн колдонуучу функция. Бул алган маалыматтарды дароо саптык типке айландырып берет. Мына print бул чыгаруучу функция. Биз клавиатурада маалыматтарды кандайдыр бир өзгөрүүнүн жардамында алабыз. Print функциясында биз эмнени берген болсок, ошону бизге экранга чыгарып берүүчү функция болуп эсептелет. Программада функциялар атайын кашаага жазылат. Эгерде кандайдыр бир оператор жазылып, ага кашаа берилген болсо, демек буну түшүнөлүк, бул функция болуп эсептелет. Азыр бизде input функция, андан кийин print функция. Азыр биз клавиатурадан киргизүү үчүн бизге бул жерге курсор коюп берди. Андан кийин мен текст жазам. Python деп жаздым, бизге кайрылуу ошол нерсени чыгарып берди. Python программасында type деген функция бар, бул типин аныктайт. Азыр биз string дегенден биз типин аныктайбыз. Эмне деген тип? Python деп жазсам, азыр бизде Python программасынын негизги типтери булар. Класстар болуп эсептелет. Python бул str болду. Str деген бул саптык тип деген сөз. Кайра бизге ошол нерсени чыгарып берди. Эми мен программаны кайрадан иштетип, бул жерге 345 деп жаза турган болсом, анда да класс str. Демек бул str input бул кандай болгон маалыматтарды алса дагы ал саптык типке айландырат. Ал бүтүн сан болсун, ал калдыктуу сан болсун, бөлчөк сан болсун, болдук тип болсун. Кайсы элементи клавиатурадан албасын, ал сөздүк эмне болот экен, str сабына кирет. Кабыл алат да, андан ошол саптык типтер менен болгон бардык амалдарды биз аткара алабыз. Андан кийин эми биз ушул нерсени маалыматты кабыл алгандан кийин анын типин аныктап, бүтүн болсо бүтүн, чыныгы сан болсо чыныгы сан кылып, онда биз бүтүн типтерге ажыратып алышыбыз керек. Андан кийинки биздин аракетибиз, азыр биз ушул түшүндүрүү максатынан көрсөткөн. Азыр мен 45 дедим. Бизге азыр 45 деген бул сан болчу, цифра бүтүн. 45 2 кошуш керек болчу. Демек бизде азыр ката кеткен тууралуу маалымат беришип атат. Бул жерде type error тибинен ката дейт. Демек str менен int'ти кошкону мүмкүн эмес деп. Ошол себептен биз бул жерден int функциясы бар. Ошол функциянын жардамы аркылуу биз берилген элементтерди типтерге айландырабыз. Бул жерде int кылдык, кааласак бул жерде str кыласак, бул жерде float кааласак бул кылабыз. Демек биздин бул жерде аткарылып аткан тапшырманын мазмунуна жараша болот. Азыр мен кайрадан 45 кылсам, мага жыйынтыгында 47 кылып берди. Демек биз монда алтыры типке айландырып алсак болот. Негизинен программаларды көбүнчө байкай турган болсок, биринчи бул жерге биз тибин жазат да, мол форматта жазат. Демек бул кодду көбөйтүп бербестен кыскартылганда, дароо клавиатурадан киргизгенде ошол жерден stringти биз бүтүн типке айландырып алабыз. Анан кайра түгүнө биз бүтүнгө айландырыштын кереги жок болот. Ошентип биз эмне кылат экенбиз, клавиатурадан киргизилген маалыматтарды дароо типтерге ажыратып алабыз. Бул жерде float кылып койсок болот. Же болбосо бул жерде str кылып койсок болот. Биз кайсыл типти аныктасак, ошол типке киргизип койсок. Интес, андан кийин бул функциянын ичинде биз
тырнакчалардын жардамы аркылуу биз маалыматты берсек болот. Сан киргизиңиз, андан кийин кайра эле экранга принтти карайбыз. Принтте бул жерде биз атырган ичинде сөз жазып, андан кийин ушул жерде канча элемент киргизе жаткан болсок, принтте элементтердин арасын биз ушундай тырнакча менен бөлүп алабыз. Сан киргизиңиз деди, 100 жазам, энтерди бассам, сиз киргизген сан 100 деп чыгып берет. Бул жерде print функциясында эмне берилген болсо, ошону бизге экранга көрсөтүп берет. Ал эми бул жердеги input'un içinde, tırnakçanın içinde жазылган сөздөр бизге ушул берилген программа маалыматтуу болуш үчүн киргизгенде эмнени киргизишибиз керек. Мурункуда көрдүк, биз жөн эле курсор койдук, ал жерде түшүнүксүз болуп калат. Анан түшүнүктүү болуш үчүн ушундай саттарды биз жазып койсок болот. Анан биз print функциясында дагы башка параметрлерди кошо алабыз. Бул жерде end деген параметр бар. Бул end деген параметр ошол элемент бүткөндөн кийин акырына эмне жазылышы керек, ошол нерсени көрсөтөт. Азыр бул жерде мен түртүп койбой калып кеттим, ошончо ката кетип чыгарды. Барабар да калды. Эмне иштейбиз? 45'ti киргизем. Сиз киргизген сан биринчи 45'ти чыгарды, андан кийин да 45'ти чыгарды, андан кийин плюс деди. Демек бул ушул print бүткөндөн кийин кисине коет да. Демек биз prinттен кийин кандайдыр бир дагы бир string'ти жаза турган болсок, карап көрөбүз. Мына бир string'ти өчүрөбүз. Андан кийин биз жыйынтыгын дагы карап көрөбүз, кандай болот. 45'ти жаздым, энтерди бастым. Мына бизде биринчи 45 бул биринчи принтте жайгашкан. Ушул принт бүткөндөн кийин бизге бөлүүнү жазып атат бул жерде, кошумду жазды, андан кийин 45 деп жазып берет. Ушул энттин аягына биз кандайдыр бир сөз жазып койсок деле болот. Ошол болсо кандайдыр бир кыймыл аракет, кандайдыр бир цифра, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды ушул жерге жаза алабыз. Же болбосо бул жерге табуляциянын белгисин коюп койсок болот. Бул деген биз ушул текст жазгандан кийин 4 боштук коюп берет. Ал жерден чегине коет. Андан кийин экинчи принтти жазып берет. Эгерде биз бул принтти бербегенибизде, анда end'ти кошпогонубузда анда кандай болмок? Биринчи 45'ти киргиздик, андан 45'ти чыгарды биринчи принтти, андан кайра экинчи принтти чыгарды. Ушундай параметрлерге кээ бир учурда биз ушундай end параметрин колдонгону туура келет. Ошол учурда колдонобуз. Эми азыр биз бул жерден input'ту бир сапка бир элементти кабыл алгандыгын көрдүк. Ал эми 2 элементти же 3 элемент андан көбүн алышыбыз керек боло турган болсо, анда бизге атайын map функциясы бар. Ушул функциянын жардамы аркылуу алсак да болот. Же болбосо өзүбүзгө керектүү усулдарды гана колдонуш керек боло турган болсо, биз мурунку сабакта сплитти көрсөткөнбүз. Бул саптар менен иштөөчү, саптарды бөлүүчү метод болуп эсептелет. Мындан эгерде биз 3 цифраны ала турган болсок, белгилүү болсо, 3 цифраны ала турган болсок, инпутта ушундай болуп туруп, андан кийин алардын бул саптардын индекстерине кайрыла алабыз. Айтайлы, бир сапта 3 сан болсун. Ошол 3 сандын суммасы керек болот турган болсо, анда биз дароо эле бул форматка өтсөк болот. Бул да бир варианты, эми керек учурда.
Бул качан гана биз киргизилүүчү маалымат анык болгондо гана киргизе алабыз. Мисалы 4, 9, 6 деп киргизе турган болсок, бизге ушул 3 элементтин суммасын таап берет. Айырмасын кылсак болот, бөлүүсүн кылсак жана өзү керектүү маалыматтарды. Эгерде биз 4төн ашып кете турган болсо, бул учурда карайлы. 4төн ашып кеткен учурда анда bizde 3'ünü kana aldı. Gördüğünüz anında 4'üncüsünü koşkon yok. Sebepten biz bu yerde 3'ünü kana görsetkenmiz. Eğer de bundan daha görüp gerek oturamızsa daha şu görüğün albaydı da. Bu 3'ünü kana alır. Programada hata deyip aytpay. Kalasını çekirsek bizge. Birok şol aldığımda 3'ünü 4, 5, 6'ını koşup koyuyordu. Kalanını koşulbaydı. Hem bu кейбір учурда жарактуу, кейбир учурда жараксыз болот. Эми бизге бул map функциясы аркылуу алсак да болот. Bizde hata gitti. Sebeplerinde biz modülge list деген funksiyonu jaza almadık. Split'ke biz kaşa berbedik. Şol sebepten hazır bu derden hata çıkıp жатат. Hazır bizge summasını 27 çarp berdi. Yani ağa çeyingisini görsetküm geldi elem bu derden. Hazır biz şunday sanlardan massivini berdik эле bizge бул жерде объект катары чыгарып берген map функциясы. Map функциясынын өзүн иштеткенде бул жерде биз азыр эч кандай бул жерге түйүн бербедик да, жана map функциясын иштеттик. Кайра ошол эле функцияны экранга чыгара турган болсок, бул жерде ошол функция боюнча маалымат берет. Бул жерде map object add бул жерде ошол жайгашкан орунун көрсөтүп турат. Бул жерден объекти катар. Map функциясы кандайдыр бул жерде list менен иштеши мүмкүн, же tuple менен иштеши мүмкүн. Башка учурларда бул жерде бизге өзүгө керектүү маалыматты ала албайбыз. Мисалы үчүн азыр бул жерге биз биринчи list функциясын кошуп кое турган болсок, бул list функциясы тизме түзүп берүүчү функция болуп эсептелет. Бизге 4, 5, 6, 9дан турган тизмени түзүп берди. Бул ошол list функциясы. Map функциясы не болот экен, кандайдыр бир типтер менен иштешет. Мисалы үчүн tuple коюп койсок болот, же болбосо list койсок, бирок көбүнчө бул жерде list менен иштейт. Муну сабакта көрсөткөнбүз. Бул жерден list кошкон эмеспиз, сразу эле бул жерден sum деген функцияны кошуп кеткен. Себептегенде бул sum деген функция жалаң тизмелер менен иштегендиктен бул учурда бул жарактуу иштей берет. Бере турган болсок, бизге болсо. Бул жерге самдын ордуна биз максимумду көрсөтүп коюшубуз мүмкүн. Максимум көрсөткөн бул жерде 9 фраза же болсо бул жерден min функциясын көрсөтсөк болот. Жана башка ушундай алып колдонсок болот. Негизинен маалыматты алууда бул жерде белгисиз болсо, канчалык киргизиш
bir катарда бирок белгисиз болуп турган болсо, анда бул жерде биз map функциясын колдонганыбыз жакшыраак болот. Эгерде экөөнү же үчөөнү болсо, анда мындан мурункуларда кылып, же эки өзгөрмө же үч өзгөрмө же болбосо алардын индекстерине кайрылуу жолу менен аркылуу алсак болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына келип жетти. Биздин кийинки сабактарды күтүп калыңыздар. Кийинки сабактар мындан да кызыктуу болот деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.